Мырзалардын көңүлүнө жагып, аларды жипсиз байлап алган айымдардын түрлөрү барбы? Же болбосо, мунун баары мырзалардын жеке табитинен көз карандыбы? Анткени жигиттер айрым айымдарды сүйүп, баш айланып калса, башкаларына таптакыр көңүл бурбайт. Эркектерди магниттей тарта турган аялдардын жалпы сыпаттары боюнча төмөндө билип алганыңыз ашыкча эмес. Бала кыял аялдар. Баладан өткөн сүйкүмдүү көрүнгөн ким бар? Бала кыял кыздар жигиттерге абдан жагат. Эгерде аялда баланыкындай кандайдыр бир мүнөздөр болсо, чыныгы мырзалар аны коргогусу келип турат. Албетте, ал өзү балалык сезимдерден жогору өскөн адам болсо. Мырзалар мындай аялдардын шайырдыгын, оюн карактыгын жактырышат. Себеби баюу сезим, бала кыял айымдар кыйын жана зериктирме жашоону көрккө бөлөп күн сыяктуу жаркырап чыга келгенге даяр. Бирок ашыкча кеткенге болбойт. Антпегенде чоңойбой калган бала ал тургай эң сабырдуу эркекти да тажатып жиберет. Табышмактуу аялдар. Бардык эркектер аялдардын бир аз да болсо табышмактуу, сырдуу болушун каалашат. Ал тургай аял жашырып жүргөн сырдуулуктар менен табышмактардын арасында жакшы нерсе көп болсо да дешет. Анткени аялды күн сайын кызыктуу китепти ачып окуп туруу ага карата мамилени жакындатат. Жаратылышта бардык сырдуу нерселер өзүнө тартат жана гипноздо болот эмеспи? Бул жерде да ошондой. Айрым жашыруун, ошол эле маалда сиздин мырзаңыз мурда билбеген сырларды сюрприз кылганда мурдагыдан да мамилени калыбына келтирүүгө көмөкчү болот. Уялчак, назик айымдар. Көпчүлүк эркектерди аруулук жана тазалык өзүнө тартат. Жибектей чоюлган кыз экен деген сөздү угуп жүрсөңүз керек. Айрым мырзаларга чындап эле уялчак, адептүү, тартиптүү кыздар жагат. Эгер кыздар баюу болсо, аларга акыл үйрөткүсү келген мырзалар өздөрүн акылман сезип отуруп, аялдын торуна кандай түшкөнүн байкабай калат. Аялга бир нерсени айтып, ага мугалим болгон учур кээ бир мырзаларга майдай жагат. Себеби эркек баюу сезим аялдын жанында өзүн баатыр жана коргоочу сезе алат. Активдүү аял. Мырзаларды драйв жана экшен дайыма кызыктырып келген жана кызыктыра бермекчи. Бирок андан ары кетпей, мисалы жөн гана велосипедди мыкты тээп, же атка мыкты минип, парашют менен секирүүнү жана спорт менен достошууну өздөштүргөн болсоңуз, анда сизге суктанган мырзаларды сөзсүз табасыз. Өзүнө ишенимдүү аялдар. Мырзалардын көзүнө өзүнө ишенимдүү болгон жана ийгиликтүү карьера кура алган аялдар да абдан тартымдуу көрүнөт. Бирок аял заты бул жерде өзүн адекваттуу баалай билиши керек. Ашыкча бой көтөрүп, текебердиктен аял эч кимге жакпайт. Аял өзүнүн алсыздыгын күчтүү эркектер менен тең жарыштыра албайт. Канчалык кыйын болсо да, мырзалардан көмөк сураган аял алардын көзүнчө эң мыкты болуп саналат. Мындай жол менен мырзалардын өзүнө карата ишеним дагы көбөйөт. Эне болгон аял. Эркек баары бир табиятында чоң бала бойдон кала берет. Ал жан дүйнөсүнүн бир бөлүгүндө аялдын мээрими менен камкордугуна муктаж. Мырзалар жүрүм туруму, өзүнүн апасыныкына кайсы бир нерселер менен окшош аялдарды дароо жактырышат. Абдан стилдүү айымдар. Өзүн абдан жагымдуу алып, тыкан, стилдүү кийинип баарын ордорду менен алып жүргөн жагымдуу аялдагы мырзаларды абдан кызыктырат. Бирок мындай кычыраган айымга ал тургай эң күчтүү эркек да келип сөз айта албай калышы ыктымал. Ошондуктан айымдар таанышууга өздөрү да даяр экендигин билдирүүлөрү кажет.